Илим жана зикир. Зикир 35. Убай бин Кааб радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Эй Аба Мунзир, бул Убай бин Каабтын лакабы. Алла Тааланын китебинде кайсы аят сага улук деди. Мен ага: Алла жана анын элчиси жакшы билишет дедим. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайрыдан: Эй Аба Мунзир, Аллах Тааланын китебинде кайсы аят улук деди. Аллаху ла илаха илля хуал хайюл койюм дедим. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көкүрөгүмө чапкылап, жообума баракелде дегендей: Аллага ант, эй Аба Мунзир, алган илимиң кут болсун деди. Дагы бир риваятта мындай келет: Менин жаным анын колунда болгон затка ант, бул аяттын эки эрин бир тили бар. Ал арштын түбүндө туруп, Алла Тааланын ароолугун даңазалап турат. Убай бин Кааб радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Эй Аба Мунзир, бул Убай бин Каабтын лакабы. Алла Тааланын китебинде кайсы аят сага улук деди. Мен ага: Алла жана анын элчиси жакшы билишет дедим. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайрыдан: Эй Аба Мунзир, Аллах Тааланын китебинде кайсы аят улук деди. Аллаху ла илаха илля хуал хайюл койюм дедим. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көкүрөгүмө чапкылап, жообума баракелде дегендей: Аллага ант, эй Аба Мунзир, алган илимиң кут болсун деди. Дагы бир риваятта мындай келет: Менин жаным анын колунда болгон затка ант, бул аяттын эки эрин бир тили бар. Ал арштын түбүндө туруп, Алла Тааланын ароолугун даңазалап турат. Убай бин Кааб радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Эй Аба Мунзир, бул Убай бин Каабтын лакабы. Алла Тааланын китебинде кайсы аят сага улук деди. Мен ага: Алла жана анын элчиси жакшы билишет дедим. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайрыдан: Эй Аба Мунзир, Аллах Тааланын китебинде кайсы аят улук деди. Аллаху ла илаха илля хуал хайюл койюм дедим. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көкүрөгүмө чапкылап, жообума баракелде дегендей: Аллага ант, эй Аба Мунзир, алган илимиң кут болсун деди. Дагы бир риваятта мындай келет: Менин жаным анын колунда болгон затка ант, бул аяттын эки эрин бир тили бар. Ал арштын түбүндө туруп, Алла Тааланын ароолугун даңазалап турат. Муслим.